Биз Чолпонбектин абалын билүүгө келдик. Биз күбө болгондо Чолпонбектин абалы оорлошуп бараткан экен. Бүгүнкү күндө Чолпонбектин бутун белинен ылдый кестирүүгө мажбур болуп турушкан экен. Бул үчүн чет элде Туркияда кымбат баалуу операция жасалыш керек экен. Бул үчүн чоң суммадагы акча каражаты керек болуп, кайрымдуу жарандардан жардам сурайбыз. Мен балам кичинекейинен төрөлгөндө эле оорулары бар болчу да, косоглазиясы, внутричерепное давлениясы, анын баарын дарылап жакшы болуп келатсак, дагы оорусу бар, болевой чувствительность жок да, 70%. 30% эле бар. Анан ошонун кесепетинде кичинекейинде жыгылып, айтпай жүрүп, анан өтүшүп кеттир. Өтүшүп кеткенде билип, анан дарылап баштадык. Дарыласак, жылда операция кылабыз, жылда бутун кырып отуруп, азыр буту 15 сантиметр кыскарып калды. Анан ошо оорулардын арасында баягы обострение болгон учурларда температура болчу, аябай калчылдап, судороги болуп, анан ошолордун кесепетинен дагы побочный оорулар көбөйүп кетти аябайчы. Анан ошонун кесепетинен курганга да алып барып көрдүк, операция кылып, анан уже кандай десем, арга жок болуп калды, уже крайний шагка баратабыз, ампутация кылганга. Ампутацияны кылганга турецкий клиникаларга сүйлөшүп атабыз. Операциясы эле где-то 10 000 экен, протези да турат экен, 3,5 деп атат. Анан анысынын баары бир барып келген эчтеке эмес. Ошол жакта жашаш керекпи же постоянно наблюдениеде болуп, протез ордуна келип эметмейин. Ошо врачтардын наблюдениясында болот экенбиз. Анан ошол жака жашайбыз, эмне кылабыз, ошо затыраттарыбыз, улам учуп барып келгендерибиз. Анан бизге оор болуп атат да. Жолдошум да мен да экөөбүз тең пенсионербиз, уже иштебей калган кезибиз. Анан бизге оор болуп атат. Анан эмне дейин, элден кайрымдуулук сурап атам да. Ким жардам бере алса, ушу балама жардам берип койгула деп. Hasilke awalun nungku kakak кяксирак мирек мукун новый как күнүкө. Буту ооруп баса албайт да. Эптеп туалетке кирип чыгат болду.